Урматтуу көрүүчүлөр, ат жөнүм Мырза Газимкулов, ассаламу алейкум дагы бир жолу. Мен болсо азыр чын-чынына келгенде дагы бир жаңылыкты угуп сүйүнүп отурабыз. Азыр мамлекет боюнча жер саясаты, кадр саясаты жана башка ошондой маселелер абдан опурталдуу болуп турган учуру бул урматтуу президентибиз бул боюнча абдан дыкат иштерди алып баргыла, элдин нараазычылыгын жаратпагыла, эл оңолсун, мамлекетибиз өнүксүн, өссүн деген максатта күн-түн жанын аябай иштеп аткан чагыда, чынын айткандачы. Ошолордун бири мына ошол Кең Сай боюнча дагы маалыматты берип коеюн деп ойлоп атам. Жалаң кайсы барагыбызды ачсак дагы жакшы жаңылыктар менен толукталса экен деген ниетим бар да. Урматтуу көрүүчүлөр, ошого мен азыр сиздерге бир маалымат берейин деп атам. Мына Кең Сай боюнча буга чейин шаркырап суу чыккан болсо, мынакей энергетика министринин кезинде берген сөзү бүгүн аткарылып, аны Жеңишбек Шерматов жеринен барып көрүп, ушунчалык сүйүнгөндөн ушул коюлган трансформаторларды өп да жиберди да, чынын айткандачы. Эми бул деген мисалы ушунчалык баягы жаны үрөп иштеп аткан адамдын белгиси да, мындан ашык белгиси болбосо керек деп ойлойм, мисалы үчүн, туурабы? Ошон үчүн кандай гана жакшы бир жаңылык болбосун, кандай бир жакшы бир иштер аткарылбасын, аны биз коомчулукка чагылдырып, жакшынакай кылып туруп дамытып мактап бергенибиз дагы орундуу деп ойлойм да. Мына азыр кече бир күн жок болуп кетти эле, бир эки күн жок болуп кетти эле, дагы жөн жок болуптур. Жеңишбек Шерматов урматтуу президентибиздин саясатын колдоп, жадырап иштеп аткан адамдардын алдыңкы сабында турган киши катары Бишкекке барып, Евразиялык өнүктүрүү фондунун өкүлдөрү менен жолугуп, бир топ чоң үлкөн иштерди аткарылып келгендигин да уктук. Азыр болсо келе калып, мынакей дагы бир иштердин башатын ачып, Кең Сайда жөө жараңдап чаң басып барып, ушул жарыктын келгенине сүйүнүп, Кең Сайдагы ушундай бир элдердин жашоо шартына баягы улам баягы айтылган сөздөрдүн аткарылгандыгына мисалы ынанып, абдан сүйүнүп турган чагын көрүп туруп силерге берип коеюн дедим да. Бул болсо абдан 6300 киловатт болгон жаңы трансформатор келип конду дейт да, ошол жерге жайгашты дейт да. Не дейбиз? Кең Сайдыктарды куттуктайбыз. Башка сөз жок айта турганчы, чын айткандачы. 2 күн жок болуп кетти, танк рейдтен кур калдык, таң атпай саат 6:30 баштап жаңылык укчу элек деген сөз бул бизге көнүп калыптыр да. Ошон үчүн мен ойлойм, жакшы жаңылыктар менен бөлүшөбүз, Кудай кааласа. Күзөтүп туруңуздар. Урматтуу министрибиз Талабек Эмгеевич Ибраевге чоң рахматына жасалып, жолдой болсун. Кең Сайдын ысбаттасын, Кудай кааласа. Светке сак жолдой болсун.